Бул чыгарылыш 2020 жылдын 20 декабрына дайындалган парламенттик кайра шайлоонун жүрүшүндө пайда болгон жалгыз соттук талашка арналган. Кайра шайлоону жокко чыгаруу жөнүндө талабы менен дароо 2 башка бирикме сотко кайрылган. Өзлөрүнүн далилдеринде алар Борбордук шайлоо комиссия жыйынтыктоочу отурумду өткөрүүгө жана түшкөн ар бир доо арызын добуш берген күндөн баштап 20 күндүн ичинде кароого жана андан кийин гана шайлоонун датасын белгилөөгө милдеттүү болгондугун жана андай иш жасалбагандыгын көрсөткөн. Тараптардын доолорун карап чыгып, административдик жана жогорку сот доогерлердин тарабын колдоо чечимин кабыл алышкан жана жогорку кеңешке депутаттыкка кайра шайлоо жөнүндөгү Борбордук шайлоо комиссиянын токтомун жокко чыгарган.